Мен мынау 9-нчы беттеги табисага көңүлүңүздөрдү бурайын дедим эле да. Мына өздүк кирешелер деп турасыздар го, мунун жогорусунда 33 шаар 235 айылдык аймактык. Ушул 25ке 44 миллиард 75 миллион берип атасыздар. Туурабы? Ким неме кылат? Сизби? Бул жалпы жергиликтүү бюджеттин. Ошо жалпы да. Эми бунун баары ошол негизинен баягы салыктардан чогулуп ушул нерсе түзүлүп атат да, туурабы? Туура. Айтайын дегенимде, кандай могул жакта сиздер азыр республикага 10% алып атасыздар да, туурабы? Эмнеге 10%? 10% подоходдон 90% калып атат жергиликтүү. Анан кандай дагы көтөрүлүп атат да, мындай 44 миллиардга дагы. Мисалы үчүн 24-35 миллиард берип атасыздар, ал эми 25ке 44. Эмненин негизинен, каяктан? Сиздер наоборот алып атпайсыздарбы 10%? Сиз жакшы билесиз. Биз быйыл болсо сот зачислениянын аз айтканбыз, туурабы? 27-25%, 12%га чейин түшүрдүк. Ошону азыр болсо ошо негизинде подоходный көтөрүп атат. Чыгып атат да. Теневой экономикадан. Биринчиден ошол жактан подоходун көтөрүп атабыз. Бирок сот зачисленияга бүгүнкү күндө кичине риск бар деп, ошо 10% сактап калып атабыз. Кайта эле ошо сот эмеге кетет, зачисленияга. А повышениясы ошо подоходный рост бар. Алмаз Кушбекович, анда жакшы экен бул. Негизиненчи бул көтөрүлгөн. Ошону мен тактайын дедим да. Анан жогоруда биздин баягы кесиптешибиз айтпадыбы, Талайбек Насырбекович да, мен да сунуш берет элем да. Бул 10% чынында эле да региондордо анчалык неме болушу мүмкүн эмес, бирок мына бул эки шаарга бул чоң эле сумма да. Ага керек болсо кайра эле транспорт менен бересиздер да, туурабы? 200 миллион же 500 миллион же карап атпайсыздарбы? Кандайдыр бир ошол калтырып эле койсоңуздар кандай болот эле? Бул ошол шаардын, айыл жерлердин өздөрүнүн баягы өсүп өнүгүшүнө салым болобу эле дейм да. Мен да сунушум ушул 10% боюнчачы. Эгер ушул 100% болсо, ошол айырма жок да, ал чөнтөк, бул чөнтөк, негизинен баягы кагаздарды жүргүзбөй эле ошол шаардын өзүндө калса, алар жылдын башында бюджетин бекитип атканда өзүнө керектүү кайсыл бир булактарына жумшай эле дейм да. Эске алсаңыздар, сунуш. Биз сунушта карап чыгабыз. Биз баарын санап чыкканбыз да. Бирок алдын ала айтып коюшубуз керек, бүгүнкү күндө шаардын да, Бишкек жана Оштун да доход жагында көтөрө турган баары шарттарыбыз бар бүгүнкү күндө. Жакшы билебиз. Салыктын төлөмдөрү боюнча мына Ош тараптан болсо кичине асап атабыз. Ошондуктан баары жагынан карап чыгабыз. Целевой трансфертин азыр бүтүрүп коеюн. Рахмат. Сиз кечиресиз, азыр шаардын былтыркы анан быйылкыга канча берет? Примерно баягы немеси барбы? Бюджети сиздер айтып атпайсызбы? Азыр жергиликтүү бюджеттер бизден кийин анан түзүлөт. Ошондо сиздер сунуш берет экенсиздер да, сиз ошого бар деп атасыз да, эсебибиз бар, чыгат деп атасыз. Былтыркы белгилеме мен билгенден 3 миллиардга 2 миллиард 800гө берип, кийин 300 менен быйыл мынау жыйынтыктап атабы 24-тү Ош шаары. Ош шаары боюнча. Так, 3 миллиард экен. Мына быйылкыга 2 миллиард 875 примерно болуп аттыр да. Сиз айтып атпайсызбы? Кайра эле андан дагы жогору болот. Бизде булактар бар дедиңиз да, адашпасам. Туура эле түшүндүмбү мен сизди? Туура эле көтөрө турган баары шарттар бар. Ички булактар бар. Демек 3 миллиарддан быйыл Кудай буйрса Ош шаары ашыкча бекитет. Биз бекиткенден кийин, республиканын бекитилгенден кийин. Сиздер 10% алып калсаңыздар дагы республикага, туурабы? Жалпысынан. Ош шаарынан эмес, жалпысынан. Эми туура жалпысынан. Эми жалпы болгондон кийин мен ошол Ош шаарынын шайланып келген депутат катарында айтып атам, көбүнчө ошого басым жасап атам. Себеби өзүм да иштеп келгем ошон үчүн. Анан чынында эле жогоруда мен кесиптешиме дагы кошулат элем, мынау
башка шаарларга баягы өндүрүш үчүн кошумча каржылоо болуп атат. Мен ойлойм, быйыл дагы Ош шаары көмүскөдө калбаса керек. Себеби бул Ош шаары биздин мамлекетибизде экинчи борбор болуп саналат. Буга пландарыңыздар болсо керек. Планыңыз барбы? Айтып койбойсузбу, эми элдин баары өтөдө. План бар же жок, быйыл дагы кур жалап каласыңар деп койсоңуз болот. Микрофонго айтып койсоңуз, Алмаз Кушбекович. Мен айтып атам да, бул чечим мен деңгилде эмес, менден бийик деңгилде чечилет. Карап атабыз азыр мына быйыл болсо бюджетке кирилбеген эме чыгаша болду мына. Балыкчыга, Таласка, Токмокко, Кара Балтага ошондой эле чечим эмкиде да жыл боло берет. Буюрса Ош шаарына да болот. Рахмат. Андан сырткары мына сизге дагы мына субсидия быйыл канча бөлүнүп атат негизинен? Эмне субсидия? Теплого? Жалпы эле жок. Жалпы субсидия. Жок, эмне кайсы субсидияга? Биз субсидия финансы, не финансылар бар. Кайсы тармакка? Мисалы үчүн ошо тепло, электроэнергия бүт баарына берилет да. Электроэнергия берилбейт, теплого берилет. Теплого берилет да. 3 жылга бул бекитилди. Ушуну айма ай берсе болобу? Президентибиздин указы менен бекитилди да 3 жылга чейин. Андан кийин өзүнүн баягы себестоимостуна чыгат, туурабы? Жок, бул тарифине жараша. Бул азыр бүгүнкү күндө экономический тарифке биз азыр жетиш үчүн да 1-2-3 жылдай мындай гартек менен жумуш алып барат. Азырынча бул социальный тариф менен, ошон үчүн субсидия болуп атат бүгүнкү күндө. Ай сайын берсек болобу? Болот. Билем, жалпы тарифи болсо ар кандай болот атат. Айтайын дегенде, Алмаз Кушбекович, муну мен айтайын дегеним, кечегиде дагы биз энергетика министри менен келишпестик болду. Баягы убагында берилбеген үчүн пеня коюлуп калып атат да. Кайра эле ал мамлекеттин акчасынын үстүнө коюлуп, аны төлөш керек, мамлекет төлөш керек болот да. Эгер ошону ай сайын берип турса, ушуга окшогон маселелер болбойт эле да. Рахмат. Андан сырткары, могул мен баягы сессияда да көтөрдүм эле да. 2009 жылы 22 декабрда баягы жеңилдиктердин ордуна ай сайын баягы акчалай компенсация төлөө жөнүндө болгон. Бул баягы улуу ата мекендик согуштун ардагерлери бизде аз калып атат. Анан кийин Баткендеги баягы согушка катышкандардын үй бүлөсү боюнча ошолорго мындай бүгүнкү күндү эске алып, инфляцияны эске алып көтөрсөк болобу? Мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Биринчиден жана сиз суроо берген айтып кетейин, ай сайын заяк негизде биз субсидия беребиз. Эч кандай бүгүнкү күндө митингден мындай кечиктирүү маселе турган эмес. Аны бул освоение жараша азыр аудит болуп чыкты. Мына Токмок шаарында мына 7 жыл ашыкча акча алып жүргөн да. 58 миллион сомго. Ошончо айтып кетейин, мына пеня штрафтар бул Минфиндин жагынан жана толугу менен бербегенден эмес. Бул ушу неправильный управление болуп аткан. Туура эмес пайдаланып аткан каражаттар болчу. Бул биринчи. Экинчиден, сиз айтып кеткен жана компенсация. Бул ушундай 16 категория бар ошо компенсациялар боюнча. 24 наименование бар. Эмнеге компенсация берилиш керек да? Анын ичинде каражан мен айтып кеткендей афганецтер бар, чернобыльцер бар. Баары турап биз афганецти көтөрүп бергилет. Анан калгандарды карап беришет. Ошондуктан ошону биз системада карап берип атабыз бүгүнкү күндө. Айтайын дегеним, эми сиз өзүңүзгө деле алыңыз. Алар баягы компенсация деп атасыз го. Туура мен түшүнөм. Мисалы үчүн салыктардан бүт баарына жеңилдиктер бар деп атасыз. Мен айтайын дегеним, мынау 2009 жылы кабыл алынган болсо, бүгүн 25 болуп атат. 14 жылдын жүзү болуп атат да. 14 жылда эми булар өзү деле аз санда калды да. Ошого бир мындай карап көрсөңүздөр. Албетте төшөгүңө карап путуңузсун дейт. Ошону мен сунуш берип атам. Ошону карап көрүңүздөр. Андан сырткары мына сиздер 2022 жылы президенттин Кыргыз Республикасы мамлекеттик кызматчыларга жана муниципалдык кызматчылардын эмгек акысын төлөө шарттары жөнүндө жарлык болгон. Бу да ушу министрликтердики 50% көтөрүлгөн, ал эми ошол региондордо 10% өлчөмүндө гана көтөрүлгөн да. Ошону айтат элем да, себеби кайрылуулар болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол министрликтердин филиалдарынын айлык акылары ошол эле боюнча калганда,
Тескерисинче бизде региондорго мынау биздин Бишкектен бүт бар жок. Айтайлы бензин жана башкалар бүт бар барганда Бишкекке салыштырмалуу кымбатыраак турат да. Ушуну дагы эске алсаңыз, мен ойлойм ошондо жүрөгүнөн иштей беле депти. Эми албетте муну сиздер мындай ортого саласыздар. Мисалы кенже кызматкерлердин акысы болордуку. Үстөп пулдарды кошкондо бир 20-25 миң экен. А бул жерде канчадан алат өзүңүзгө маалым. Ушуну да бир карап көрсөңүздөр. Эми биринчи жана 50%, 10% деген это бияты карап бериш керек. Бул жалпысынан көтөрүлгөн. Бул өзүнчө надбавкалар боюнча. Бул секретный жана сверхурочный. Ошо эле айырмасы бар. Янын жана реестр должностей деген бар. Ошо реестрдин жараша, иерархия жараша баары фонддор жазылган да. Бирок сиз айтып кеткен туура, мен деле жергиликтүү бюджет иштеп, ошо муниципалитет иштеп, мен да билем бул кичине мындай орчундуу маселе. Ошо кичине ошо сверхнормативный эмелерди болсо, аны болсо карап бере турган шарттарыбыз бар. Алмаз Кушубекович, негизинен да бул нерселер айтылган бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, Кыргызстаныбыз астыга жылып атат. Өнүгүү өсүүгө болуп атат. Мынакей цифрларды деле көрүп атабыз. Ошонун негизинде эми, конечно, мен айтып атпайм, жогоруда айткандай, биз төшөгүбүзгө карап путубузду сунуп жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр бар да, биз эгер ошо региондорду карасак, албетте иш бүт баары жок ошо ылдый жактан башталат да. Ошого сунушум, эми албетте олор жөндөн жөн айтып аткан жок да. Ошо болгон нерсени ошончо маалымат берип атышат. Анан эми чыгашалар боюнча киреше болду, чыгашалар боюнча кенен болот деп атат. Ошондо беребиз. Негизинен мына мен жогорудагы айткандарды, сунуштарды эске алып койсоңуз, рахмат.